Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен теле аркылуу көрүшүп турганыбызга кайрадан кубанычтабыз. Биз бүгүн мусулмандын дагы бир өзгөчөлүгү же болбосо артыкчылыгы жөнүндө кеп болууну туура көрүп турабыз. Туура. Мусулман сабырдуу, ыймандуу, аны менен бирге мусулмандын чыныгы сыпатын санай берсек, сан дагы узарып, мындай айтканда, балким санак жетпеши дагы мүмкүн. Бирок анын ичинде дагы бир өзгөчөлүгүнө, азыркы учурда ага муктаждык артып турганына токтололу. Бул толеранттуулук. Бул туурасында бизге кеңирээк айтып берүү үчүн студиябызга Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси Бактияр Ажы Токтогазы уулу устазыбызды чакырганбыз. Ассаламу алейкум, кош келиңиз. Алейкум ассалам, кош болдук. Адегенде эле ушул сөздүн түшүндүрмөсүнөн баштасак. Бул толеранттуулук деген өзү эмне? Эмнеден келип чыгат? Алхамдулилlah Rabbil Alamin, вассалату вассаламу аля Расулилlah. Жаратуучу Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын саламы жана салаваттар болсун. Албетте коомчулукта толеранттуу же толеранттуулук деген сөз кийинки учурда көп пайдаланып келет. Бул сөздүн баягы маанисине токтой турган болсок, бул биздин кыргызча тилге которгондо сабырдуу деп которуп атат. Сабырдуулук бул башка бир көз караштарга, башка бир саясий жагы дагы бар экен. Саясий, мисалы үчүн, бир адам бир партияда болсо, башка бир саясий партиядагы адамды дагы түшүнүп кабыл алуу деген бир түшүнүк келет экен. Эгер биз динде дагы айта турган болсок, ушундай эле маани чыгат. Кандай гана тарап болбосун, баягы башка бир тарапты дагы эске алып, анын дагы ой пикирин түшүнүп кабыл алууну ушу толеранттуулук десек жаңылышпайбыз, же болбосо сабырдуулук десек жаңылышпайбыз да. Эми сабырдуулук дегенде биз дароо эле мусулман коомчулугунда башка жака бурулуп кетет эмеспи? Бул жерде башка, мындайча айтканда, башка диндин өкүлүнө болгон, эгер биз ислам динин айта турган болсок, башка динде болгон адамдарга алардын динин син эгер кандай динде кабыл алсаңар, кандай динде силер тутунсаңар, мейли деп башка аны мажбурлабастан, аны кыйнабастан ошол динине таштап коюу, бул ошол толеранттуулук деп эсептелинет. Анан эми ушул азыркы коомдогу маселеге келсек, мисалы социалдык тармакты барактайбызбы, же болбосо мындайга келгендеби? Ушул сиз башында кеп кылган эле партиялардан баштап, анан кээде айылга болсун, же болбосо кээде мындай түшүнүктөрдүн кагылышынан дагы улам, мындай толеранттуулук кээде бир унутта калгандай дагы учурлар көп кездешет да. Сиз дагы бул мындай айтканда гипотеза менен макулсузбу деп сурайынчы? Албетте, бул жерде коомчулукта мындай нерселер бар. Баягы бир эле таанып билбестен, каршылаш, кайчылаш тарабын керек болсо же да калса, ошол башка тарапка сабырдуу болбостон, чектен ашып, кемсинтүүгө чейин барат. Керек болсо ушу сөгүп, сагып, тилдегенге чейин барат. Өзүнүн тарабын, менин тарабым гана туура, башканыкы туура эмес деп. Ошондуктан бул жерде ошо толеранттуу болобуз дегенге чакыргандар, же болбосо сабырдуу болобуз дегенге чакыргандар, башка тарапташты дагы туура түшүнүп билүү, бир акыйкатты издөө, адилеттүүлүккө болгон умтулуунун аракетинде болуш керек. Ал эми жанакындай социалдык тармакта өзгөчө мындай нерсе көп байкалат. Себеби ал жерде телефондун артында, компьютердин артында ким турат белгисиз. Ошондуктан мындай жылаңач баатырлар көп болот. Бирок иш жүзүнө келгенде ал нерсени аткара албайт. Бирок кандай бир деңгээлде коомчулукка таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеби негативдүү нерселер жазат, негативдүү комментарийлер болушу мүмкүн. Ошондуктан. Анан буга келсек, негизи эле шарият
мындай айтканда ошол толеранттуу болууга кандай бир негиздер менен үндөйт же болбосо толеранттууларга кандай бир мындай айтканда сүйүнчүлөр убадаланган дейинчи? Куран аяттарга биз ушу Куранда көз чаптыра турган болсок, ошол мисалга ала турган болсок, Кафирун сүрөсү бар. Ошол сүрөдө Алла Таала айтат: "Лакум динукум валия дин". Ошо пайгамбарыбыз ушул аятты окуганда, силерге өзүңөрдүн диниңер, мага өзүмдүн диним. Башка бир аятта Алла айтат: "Ла икраха фид-дин. Код табайяна рушту минал гойи". Фама якфур бит-тагут ва юмс. Деп Алла Таала улайт. Бул жерде динде мажбурлоо жок дейт. Ислам дининин азыркы баягы географиялык таралышын карай турган болсок, бүт дүйнө жүзүнө чейин тараган. Азыркы эле кийинки эле учурда дагы чоң мындай статистика боюнча дүйнө жүзүндө эң көп тараган, кабыл алынган диндердин катарына кирет да, биринчи орунда турат десем жалышпайм. Ошол эле пайгамбарыбызга ушу ислам дини түшкөндөн бери эле ошол башка динде болгондо пайгамбарыбыз аларды чакырган, келгиле ушул ыйман жолуна түшкүлө, бир гана Алла Таала сыйынгыла, Алла Тааланы жалгыз деп тааныгыла деп чакырган. Ошого карабастан пайгамбарыбызга каршылык келтиришкен. Жада калса ошо пайгамбарыбызды аргасыз кылып атат Меккеден Мединага жер которууга. Тарых өтөт, канча бир жылдан кийин баягы Меккенин ачылышы болот. Ошондо ачылышы болгондо пайгамбарыбыздын кол астына ошо меккеликтин бардыгы, мындайча айтканда, колунун астында болот. Ошол жерде мына толеранттуулукка эң чоң мисал пайгамбарыбыз аларга айтып атат: "Антумут тулака". Силер бошсуңар. Айткан жок, ошол мурдагы силер мени мындай кылган элеңиздер, кууп чыктыңар, мен баягы Мединада жүрдүм деп баягы арызданган жок. Керек болсо пайгамбарыбыз аларды кечирип атат. Кек сактаган жок. Кек сактаган жок, бошсуңар деп атат. Бул баягы толеранттуулукка болгон эң чоң мисалдардан да. Тарыхый жагынан, аяттардан болсо жанагы аяттарда айттым. Анан бул толеранттуулук маселесинде башка динге болгондагы бир мисалдарды келтирбесек болбойт. Себеби ислам дини бул күч менен, ошо кылыч менен тараккаган деген дагы мисалдарды келтиришет. Эгер ислам дини ошондой кылыч менен таркалай турган болсо, же күч менен таркалай турган болгон болсо, анда ал дин калмак эмес азыркыга чейин. Анан ошол жерге жеткен улутту дагы бүт кырып салмак. Бирок ошол Малайзия, Индонезияга чейин ошол адамдар, ошол жакта адамдар ислам динин кабыл алышты. Алар кандай кабыл алды? Ошол жерге соода сатык кылып барган адамдардын адеп ахлагы, жүрүм туруму, ошолорго болгон түшүнүгү менен баягы башкаларды ошол ислам динине тарта алды да. Эми бул Европа жакта айта турган болсок, Балкан тарапка билесиздер, Түрк халифатында ошол жака көп тараганда, анан ал жактан да көп бир жүйөлүү сөздөр айтылат. Силер ошо кылыч менен, күч менен эметкенсиңер деп. Анан чындап эле бир мисал, факт. Эгер тарыхта ошол кылыч менен же күч менен мындай ислам динине киргизип болгондо, анда факт болмок, мынча адамды кырган, мынча адам кырылган деп. Бирок тилекке каршы андай мисалдар жок. Анан Алла Таала да буга бир далил. Алла Таала Курани Каримде айтат: "Ула туджадилу ахлил китаб илля биллати хия ахсан". Силер китеп ээлери менен жакшы абалда эмес, эң жакшы абалда силер талашып тартышкыла дейт. Бул далилдер менен, фактылар менен болгондой бирөөнү динге чакыра турган болсоңуз, аны ынандыруу жолу менен гана боло алат. Кара талаштыкка салбай. Кара талаштыкка салбай. Түшүнүктүү. Анан азыр ушул буга чейинки мындай айтканда негизги талабы кандай болушун көрсөтүп бердиңиз.
Анан азыркы учурларда бир өңүлүп карай турган болсок, азыркы учурда, азыркы кырдаалда биз кандай болгон амалдарды же болбосо кайсы учурларда кандай кылган кадамдарды биз толеранттуулук катары баалашыбыз керек? Кайсы жерде гана мыйзам болбосун, кабыл алынбасын, ошол мыйзамдар ар бир ошол жердин, элдин, каада салттын, адамдардын түшүнүгүнүн негизинде, ошондой эле башка бир өлкөлөрдүн тажрыйбасынын негизинде кабыл алынат. Себеби бир мыйзам болбосо, же болбосо так жазылган бир эреже болбосо, анда мындай талаш тартыштар, көп нерселер жыйынтыгы болбойт да. Анан биз эгер баягы Курани Каримде айтылган адеп, ахлактарды сактап, ошол эле Кыргыз Республикасындагы мыйзамдарды сактап, толугу менен ишибизди ушул алып барсак, мен ойлойм, бул жакшы бир кадамдар болот. Ал эми мыйзам бузуулар, эч кандай бир адеп, ахлак болбосо, бир ыйман болбосо, инсап болбосо, анда мындай адамдардын бири-бирине болгон терс мамилелер алдыга жылдырбайт да коомчулукту. Түшүнүктүү. Анан ишенимдер жөнүндө кеп калып калдык. Мисалы, башка диндеги адамдарга дагы толеранттуу болушубуз керек. Себеп дегенде эми Кудай эгерде бир күн хидаят берип калса, ал киши деле ушул толеранттуулук себеп болуп келип калышы деле мүмкүн. А бирок кандайдыр бир чек бар да. Себеп дегенде биздин ишенимибизге дагы доо кетирбей турган бир жерге чейин барышыбыз керек да. Эң туура суроо бердиңиз. Бул толеранттуулук дегенде бул түшүнүп кабыл алуу деп жана башында айттык. Бирок ошол ислам динин тутунган адамдын принциптери, ыймандары бар. Ошондон түшүү деген нерсе эмес да. Ошондо жаңылышпашыбыз керек. Баягы менин өзүм негизги принциптерине, негизги ишенген ишенимдеримен тайдым деген сөз эмес. Жосо аны таштадым деген сөз эмес. Демек, бул тараптын дагы мындай ишеними бар экен, мындай түшүнүгү бар экен, тутунган дини бар экен деген негизде гана калуу. Анан эгер талаш тартыш боло турган болсо, бул эки тараптын ортосунда, анда илимий жол дейбизби, ошо менен талашып тартышы керек. Бул экөөнүн ортосунда бир кандай бир аянтча болуш керек, бир экөө мындай сүйлөшө ала турган. Ал эми жанакындай кара талашка түшө турган болсо, анда ал талаштын натыйжасы болбойт да. Бул ошол маанилүү. Себеби ойлобош керек. Демек, башка диндин өкүлүн кабыл алып атса, демек анын да ой пикирин угуп атса, демек ал өз дининен тайыптыр, же болбосо принцибинен кетиптир деген. Анан бул Курани Каримде айткан жанакы китеп ээлери менен болгон талашта ушундай деп сыпаттады да, эң жакшы. Ал эми мусулман коомчулукта жашап аткан мусулмандардын арасында болгон талаш тартыштар, же болбосо бири-бирине болгон мамиле, ушу толеранттуулук, демек андан дагы жогорку деңгээлде болуш керек деген түшүнүк келип чыгат. Ошол кандай гана топ болбосун, кандай гана саясий топ болбосун, же болбосо кандай гана кыймылдар болбосун, мунун баардыгы ошол сый урмат үстүндө болуш керек да. Түшүнүктүү. Сый урмат үстүндө болушун айттыңыз. Анан азыркы мындай айтканда жашалып аткан бир көйгөйлөргө токтолоюн. Социалдык тармакка кирген болсоңуз, балким ошол теңирчи деп, башка деп, ортодогу талаштагы күч алган учурлар көп кездешет. Бул өлкө коопсуздугу үчүн дагы, анан ушул бир мусулмандын ыйманынын толук болушунда доо кетирген бир көрүнүш. Сиз да атанбайсыз. Анан мындай учурда негизи бир чыныгы болгон мусулманга кандай кеңеш берет элеңиз? Менин кеңешим азыркы тапка чейин мен мындай ошол биздин коомчулукта ошол түшүнүктүү жүргөн адамдар менен мындай илимий бир эч мындай талаш тартыш болду элек. Бул бир тараптуу болсо да бир тараптуу болуп калат. Бир топ келип өзүнүн аргументтерин, өздөрүнүн ишенимдерин айтышат, башка тарап катышпай калат. Анан элдерин да ойлоп калышы мүмкүн. Демек, булардыкы эле туура турбайбы деп.
Анан баягы экинчи тарап келет, алдагылар баягы мына мен ошол теңирчилик же теңир түшүнүгүндөгү адамдармын дегендерге да мындай толук бир ынандыра турган бир ишенимдерди, аргументтерди келтирбей калышат. Көп чоң талаштар бар. Мен ойлойм, бул алдыда дагы эгер ким ушул тарапта, ушул жаатта бир илимий далилдер менен бир талаш тартыш кылам десе, чоң жакшы болмок, мындай бир жакшы иш болмок да. Демек, мындай бир фактылардын үстүндө болмок. Бул бир гана мурдакы бир аргументтер дейбизби, себеби тоо ташка сыйынуу же тоо ташты же бир сууларды же Кудай Таала жараткан нерселерди ыйык тутуу бир эле кыргыздарда эмес, башка элдерде, башка улуттарда да болгон да. Анан баягы чыныгы бир Алла Таалага кулчулук уруу, кулдук уруу деген түшүнүк ошол пайгамбарлардын артынан келет да. Түшүнүктүү. Демек бир аргументтерге таянуу менен жекелик өтпөстөн, эмоцияны аралаштырбастан талкуулоо керек. Талкуу керек, ошондо бир тактык жаралат. Демек анда бир толеранттуулуктун даражасы ал кишинин ээлик кылган илиминен көз каранды десек болобу? Көз каранды десек жаңылышпайбыз. А толеранттуулук кантип пайда болот бир кишиде? Толеранттуулук эми ошол адам баягы көп окуп, көп түшүнүп, көп илимдүү болгондон пайда болот деп ойлойм мен жекече мындай ишенимим. Себеби эгер адам өзү ишенген ишенимди жакшы билбесе, так ишене албаса, башка тараптын дагы ишенимин, же башка көз караштарын биле албаса, демек жакшы бир талаш тартышты жарата албайт. Себеби адамдар көп учурда билбеген нерсесинин бардыгына баягы душман, каршы келет. Себеби андай ой, андай пикир ага каршы же жат көрүнөт. Ошондон улам, демек бул пикир жок болсо керек, мындай пикир жок деген ишенимде болуп жүрө берет да. Мен бу ислам дининин баягы таралышын, ошо толеранттуулук жөнүндө да бир токтолгум келип атат. Себеби ислам дини бул эмне үчүн ошончолук коомчулукка тетиги Малайзия тетиги Индонезияга чейин мындай чоң тарап атат. Ошол бул жерде баягы сахабалар айткандай, ислам дини бул ошо пенденин пендеге болгон кулчулугунан Кудайга болгон кулчулукка алып чыгуу болгон да. Башка бир диндердин зулумдугунан исламдын адилеттүүлүгүнө. Көп учурларда өлкөдө баягы зулумдук, саясий зулумдук болобу же кандай гана коомчулукта зулумдук болбосун, ошол падышаларынан ушундай запкын чегишкен, кыйналышкан. Ошондо ислам дини келгенде булар айткан, мына адилеттүүлүк ушул жерде турбай, ушул динде экен деп баягы даяр болгон да. Себебинде адилеттүү, акыйкаттык деген жок болгон учурда мына ислам дини келип ошону толуктаган да. Ошол жерде жана мисал келтирдим, баягы күч менен эмес, баягы ынандыруу, адеп ахлак жүз менен бул көп кабыл алган да. Түшүнүктүү. Анан толеранттуулук менен анан бир кайдыгерлик аралашып кетиши мүмкүн болгон дагы тоо келишилер бар да. Мисалы, ошол эле учурда мен эми толеранттуу болушум керек, ал кишинин пикирин сыйлашым керек деп, ал киши элди туура эмес жакка үгүттөп атса, же зыян бере турган бир маалымат берип атса, аны толеранттуу унчукпай отуруну толеранттуулукту эсептеп, кайдыгерликке кирип кетиши да мүмкүн да. Албетте. Ушул учурда бир жол көрсөтүп берсеңиз. Туура айтасыз. Бул жерде сиз айткандай толеранттуулук дегенде демек башка туура эмес жакка, мыйзамсыздык жакка, туура эмес иштерге үндөгө турган болсо, сөзсүз түрдө ал адам турбаш керек да, унчукпай. Себеби ислам динде эң бул негизги принциптерден, бул бир гана ошо илимдүүлөргө эмес, бардык мусулманга тийиштүү, ошол кимде ким
туура эмес нерсени көргөн болсо, демек аны пайгамбарыбыз айтып атат, колу менен тыйсын деп атат. Мындай бул иш жүзүндө бир тыя турган бир аракет болгон болсо, ал эми ага да күчү жетпесе, бул тили менен деп атат. Ага да күчү жетпесе, демек жүрөктөн. Демек ошол мусулман адам туура эмес ишти көрүп атат, туура эмес сөздөр айтылып атат. Ошол жерде акыйкатты ачыктап айтып коюусу керек. Сиз айткандай, бул жерде кайдыгер болуп калса мүмкүн кээ учурда. Менин кандай ишим бар депчи, мен бул ишке тиешем жок, мен мындай эч кандай бир алакам жок буга деп кош көңүл кайдыгер болуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан акыйкатты билген, туура жолду билгендер унчукпастан, унчукпай туруп калбастан аракеттерди кылуусу керек. Түшүнүктүү. Анан албетте эми бүт эле маселеде биз пайгамбарыбызга үңүлүп, пайгамбарыбыздын үлгү алабыз да. Анан пайгамбарыбыздын дагы толеранттуулугуна ошол учурдагы мисалы мушриктер менен эки жактын пайдасы мындай тынчтык өкүм сүрүш үчүн кайсы бир келишимдерди түзгөнү дагы тарыхтарда айтылып жүрөт. Анан пайгамбарыбыз ушул башка тагыраагы эми ошол учурдагы бири-бирине душман болгон тараптарда бир кризистик абалдардан чыгып кеткенине дагы мындай айтканда көпчүлүк азыркы аалымдар дагы баа берип келет. Анан пайгамбарыбыздын бир толеранттуулугуна дагы токтолсок. Ошол толеранттуулугуна ошо жана бир жогоруда мисал келтирдим. Меккеге кайтып келгенде пайгамбарыбыз ошо меккеликтерге болгон мамилеси ошондой эле пайгамбарыбыз Мединага келгенден кийин дагы Мединанын чет жакасында дагы ошо китеп ээлери десек, ушу иудейлер жашашкан. Ошолор менен болгон пайгамбарыбыздын келишими бар эле. Демек алар толук аманчылыкта, аларга эч ким кол салбайт. Эгер кандай бир жоо келе турган болсо, душмандар келе турган болсо, чогуу баягы турушат бирге. Эгер ошол баягы китеп ээлери, иудейлер каршылык келе турган болсо, демек келишим үзүлөт деген мындай чоң келишимдер болгон да, принциптер болгон. Ошондо пайгамбарыбыз аларга кандай мусулман коомчулугуна мамиле кылган болсо, аларга дагы ошондой толук адилеттүү мындай өкүмдү жүргүзгөн да. Бул жерде алар башка динде демек деп аларга басым көрсөтпөстөн, аларды кемситпестен, алар өз дининде кала берген. Анан баягы тарыхый окуяны билесиздер. Анан алар ошол пайгамбарыбызга мусулмандар каршы келишимге баргандан кийин бул келишим үзүлөт да, жокко чыгарылат. Анан тилекке каршы алар ошол жашаган жерлеринен куулат да. Анан бул жерде дагы ошол тарых пайгамбарыбыздын ошол өмүр таржымалында, тарыхында бир да окуя болгон эмес, баягы адилетсиздик менен аларга бир кысым көрсөткөнү. Исламда мындай принцип бар да, эгер бир адам сага жамандык кылса, ага жооп кайтаруу бул ченемдүү нерсе, адилеттүү нерсе. Ал эми аны кечип коюу бул жогорку даражада. Бул дагы бир исламдын бир толеранттуулугунун бир чоң жагы деп айтсам жаңылышпайм. Албетте бир момун мусулман үчүн адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу бул пайгамбарлардын вазифасы болгондой эле алар үчүн дагы азыркы учурда бир милдет деп дагы эсептесек болот, алымдардын айтканына таянып. Анан бул вазифаны аркалоодо толеранттуулук канчалык бир чоң курал болуп бере алат? Же болбосо толеранттуулуктун арты менен динди жайылтууга канчалык мүмкүн деп сурайынчы? Бул реалдуу эле мүмкүн. Себеби бул толеранттуулукту пайгамбарыбыз өзү көрсөткөн, андан кийин сахабалар, андан кийинки ошол табииндер, табииндер, кийинки эле ошол хандар, падышалар көрсөткөн нерсе болот. Ошол бир эске келип атат. Ошол мисалдардан, тарыхтан бул Салахуддин Аюбини билесиздер. Ошол Иерусалимди кайра
баягы боштондукка чыгаргандан кийин ошол жерде бир христиан аялдын баласы жоголот. Кийин издештирсе ал баягы туткунга түшүп сатылып кетет бир жака. Ошондо Салахуддин Аюби өзүнүн чөнтөгүнүн акчасы менен ошол баягы кулчулукка сатылып кеткен жеринен сатып алып, кайра ошол аялга кайтарып берген экен. Бул тарых булактарда бар да. Бул мындай нерселер көргөзөт да, себеби башка диндердин өкүлүнө, демек ислам дининин канчалык толеранттуу экенин көрсөтөт. Бул мисалы толеранттуулукта балким мен дагы жаңылышкан болушум мүмкүн. Момун мусулман толеранттуулуктун чегин билүүсү үчүн алгач өзүнүн динин шарттарын толук түшүнүп алуусу тобокелден сактайбы? Көп учурда бул мындай да, ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша башканы ислам динине үгүттөш керек. Бирок кээ бир учурда мындай коомчулукта болот, себеби ката кетиребиз. Кээ бир учурда жакшылык кылам деп баягы тыртык кылып койгон учурлар бар. Себеби кээ бир түшүнүктөрдөн улам билесиздер, бул башка динде экен же тигинде экен деп бир күнөөлөп туруп, мал мүлкүн, акчасын, бирдемесин тартып алган учурлар бар. Бунун баары эмнеден келип чыкты? Баягы жакшы билбестен, түшүнүгү жоктон, илими жоктон чыгып келди да. Эгер бул жок башкага дагы зулумдук кылбаш керек. Башка бир диндин өкүлү болсо дагы аны сөгүп, сагып, же болбосо акырат кылбаш керек деген түшүнүктөр боло турган болсо, анда ал адам барбайт эле да. Ошондо сиз айткандай, өзүнүн динин жакшы билсе, же өзүнүн чакырып аткан же айтып аткан маселесин жакшы билсе, ошондо жакшы түшүндүрө алат. Анан билбесе, баягы өзүнүн чегинен ашпаш керек. Аша турган болсо, жанакындай туура эмес багыттарга, туура эмес чечимдерге барышы чоң ыктымалы бар да. Түшүнүктүү. Анан эми негизги толеранттуулукка токтолдук. Анан бирок чакан мамлекет болгон үй бүлөдөгү дагы толеранттуулуктун бир негиздерин, чектерин сүйлөшүп көрсөк. Себеп дегенде кыргыздарда эми жалпы эле мусулмандарда үй бүлөнүн камчысы эркектин колунда. Бирок айымдын дагы кээ бир тандоолоруна эркек толеранттуу болуш керек да. Албетте. Бул жерде толук баягы авторитардык башкаруу болбош керек. Себеби ар ким өзүнүн милдетин, өзүнүн ордун билсе, ошондо баягы гармония болот. Анан эркек адам чоң маселелерге токтолуш керек. Анан кичинекей майда барат нерсеге, бардык нерседе эмне болуп атат деп аялдыкына да тиешелүү болгон жагдайга кире турган болсо, анда ал өзүнүн деңгээлин төмөндөткөн болуп эсептелет. Кээ бир учурда унчукпайсыз, эчтеке дебейсиз. Бул ошо толеранттуулук, сабырдуулук. Эгер дайыма эле кийлигише берген болсоңуз, демек сиз өзүңүздүн кадыр баркыңызды чүрөсүз да. Анан аялга тиешелүү болгон маселелер бар. Андан эркекке болгон тиешелүү маселелер бар. Балдарга болгон кандай мамиле кыласың, ал жагы дагы бар. Балаңа болгон тарбияда деле бардык нерсесине көз салып, кийлигише берүү дагы баланын тарбиясына чоң мындай кедергисин тийгизиши мүмкүн. Бая чүнчүтөсүң. Кандай бир эркиндикти бериш керек. Анан кандай бир деңгээлде аша чыгып бараткан болсо, ошондо балаңды чакырып бир тарбияңды көрсөтүш керек. Ошондо мындай толеранттуулук болду, сабырдуулук, гармония болот да ошондон кийин. Анан үй бүлөдө жубайлардын ушул толеранттуулук жагына карасак, мырзалар кайсы көйгөйлөрдү өз жоопкерчиликке алып, кайсыларды бир айымдардын мындай айтканда өзүнө койгон дурус болот. Толеранттуулукту мисалы чегин белгилеп алыш керек да. Туура. Эми аялдар баягы
Кудай Таала ушундай жараткан экен. Эркектин баягы түзүлүшү кайсы бир милдеттерди, кайсы бир жумуштарды аткарганга мунун туулку бою денеси жооп бере алат. Аялдыкы дагы ошондой. Мисалы, ушу казан аякка, тамак ашка бул аял киши ушу жанакы балдарды башында тарбиялап чоңойтууга, дагы башка жумуштарга деле күчү жетет. Эми биздики ошол үй бүлөдө болуп аткан сөз да. Жанакындай тикме жагы дейбизби? Чарба иштери көбүнчө. Чарба иштери. Ал эми эркек болсо ошонун баарын камсыздап туруу, ошонун баягы милдети, таап келүү. Анан ошону иштетүүдө, кандай кылып жумшоодо бардыгына баягы эркек киши кийлигише албайт. Себеби аял кишиге ошол жаатта мындай Эркиндик бериш керек. Анан эле кээде эле мындай түшүнүксүз суроолор боло турган болсо, ошондо эркек киши бериш керек да, сураш керек. Негизи мындай бул жакта дагы толеранттуулук албетте маанилүү нерсе. Анан бир дегим келгени, анын ичинен дагы айымдар менен мырзалардын ортосунда, балким жубайлардын ортосунда кээ бир түшүнүктөрдө же болбосо коомдо болуп аткан нерселерде эми ар кимдин өзүнүн пикири бар да. Анан бири-биринин пикирин дагы сыйлай билиш керектигине токтолуп өтсөңүз. Негизи бул жерде дагы толеранттуулук каралыш керекпи? Көп бузучу мисалы ушундай айынан келип чыгат. Албетте, бул жерде каралыш керек. Себеби ошол жубайлар бир пикирде болбошу мүмкүн. Дүйнөгө болгон көз карашы, саясий да көз карашы, деги эле ошо жумушу мындай жашоо болгон көз караштары дагы кээ бир жерлерде, кээ бир тарапта бир болбошу мүмкүн. Бул жаатта дагы бири-бирин түшүнүп сыйлоо керек. Баягы чектен ашпаш керек. Демек, башка бир саясий көз карашты болсо, же болбосо башка бир ишенимдерди тутунган боло турган болсо, эгер туура эмес жактар боло турган болсо, бул жерде туура, баягы ачык айкын, мындай урушуп, талашпастан, сөгүшпөстөн чечишибиз керек да. Ошондо булар бири-бирин түшүнө алат. Ал эми бири-бирин сөгүп, баягы бир ишенимге түртүп, же болбосо мажбурлаган, бул баягы толеранттуулук болбой калат да. Түшүнүктүү. Анан эми Кыргызстанда бул жагынан келгенде, мисалы регионалдык бөлүнүү кайсы бир деңгээлде элдин кайсы бир катмарында бар. Анан кийин эми көп улуттуу болгонубузга карабастан, айрым улуттарды жек көргөн мекендештерибиз бар. Анан эми бала көргөнү ошону кылат да. Анан сиз кандай ойлойсуз? Бир баланы бир тарбиялап, бир кичинекей кезинен баштап толеранттуу болууга дагы өзүнчө бир акцент жасап чоңойтуу муктаждыгы барбы? Бар. Себеби ата-эне ошол жаш бала кичинекейинен ошо калыптанат эмеспи? Бардыгын баягы орустардын айтмакчы губкасы сыяктуу бардык нерсени сиңире берет. Кандай гана маалымат, кандай гана баягы коомчулукта болгон көрүнүштөр болбосун, бардыгын ала берет. Керек болсо айтып бериш да мүмкүн эмне болуп атканын. Бирок ошол ата-эне, ошо же болбосо чоң ата, чоң эне ошо туура багыт бериши керек. Себеби бул тарбияда баягы кичинекейинде эмнени көрсө, ошо баягы чоңойгондо ошол нерсе калыптанат да. Анын баягы жашоого болгон көз карашына мындай баягы фундамент болот десем, пайда болот десем жаңылышпайм да. Мындай дагы улуттар бар, мындай деген баягы коомдор бар, мындай деген уруулар бар. Бирок мунун бардыгы Кудай Таала бизди мындай билиш үчүн жаратты деген туура түшүнүктөрдү бериш керек да. Кичинекей балада ар кандай суроо болушу мүмкүн. Эмне үчүн ал бул нерсени кылып атат? Эмне үчүн бул нерсени жасап атат? Мен эмне үчүн кыла албайм деген суроолор. Ошонун бардыгын баягы ата-эне туура багыт бериш керек. Себеби чоң болсо деле биздин баягы коомчулукта акыл эстүү адамдар деле сиз айткандай
бул коомчулуктун чоң көйгөйү да. Баягы урууга бөлүнүшөт, жердештик деген маселе бар. Бул жакта профессионалдык аракет деген маселе баягы кийинки пландарга калып калып атат да. Эгер баягы кол ирисине тартат дегендей мындай боло турган болсо, мен ойлойм жакшылыкка алып барбайт да. Эгер биз өнүгөбүз, алдыга жылабыз дей турган болсок, анда билимдүү, кесипкөй, ишти көзүн билген адамдар баягы кызматтарды, жетекчилик орундарды аркалаш керек да. Ал эми жанакындай пикирде, ойдо жүргөн адамдар бул демек өлкө үчүн бир жакшы иштерди кыла албайт. Себеби биз алдыга умтула албайбыз да аны менен. Мурдакы мындай бул оору, бул бир эле бизде эмес. Бул көп жерде бар. Көп жерде бар нерсе да. Бул оору. Анан ушул толеранттуу болууга адам өзүн үндөө үчүн бир акым маселесин дайым эстеп жүрүүсү бир өбөк боло алабы? Ооба. Бул Кудай Таала адамга акылды баягы эмне үчүн берди? Алла Таала ошо акылдын өзүн эмес, акылды иштетүүгө болгон иш аракеттиге болгон сөздөрдү айткан, аяттарды. Башкалардан айырмаланып, ала ошол пенделер акыл жүгүртүп, акыл калчап, бир туура иштерди кылышы керек. Анан баягы ошол эле учурда нафси бар да адамдын. Ошол нафсисине каршы туруу керек. Эгер нафсисин ооздуктай албаса, анда мындай жакшы иштерди кыла албайт да. Анын жанында эле мисалы мен сизге толеранттуу мамиле кылуум үчүн сиздин акыңызга кирип калуу коркунучумду эстеп жүрүүм бир жол көрсөтөбү? Экинчи альтернатива катары айтып балким. Көрсөтөт. Себеби сиз кандай десем, башка бирөөнү кемситкен. Бул эң чоң көйгөй кайдан чыгып атат? Бул жерде кандай бир текебердик сыпат бар да. Бул баягы улут, урут, баягы жердештик маселесинде мындай текебердикте. Бул текебердик чоң көйгөй. Себеби текебердикте эмне баягы өзүн башкалардан артык көрөт, өзгөчө көрөт. Башкалар билбейт деген нерсени ал мен билем деп мындай бир тоготпостук бир мамилени кылат да. Биз билебиз, биз акылманбыз, башкалар болсо билбейт деген ушундай бир түшүнүк. Бул адам туура сиз айткандай башка бирөөнүн акысына кирип калган дагы жагы болот. Эгер ал чегинде турбаса. Бир эле ал эмес, ал зулумдук дагы болушу мүмкүн. Жөн-жөрдөн эле анын баягы жердештик, же болбосо улуттук бир жагы анын бир жетем деген нерсесине жеткизбей коюусу дагы болот. Ошондуктан адам акыл калчап, Кудай Тааладан коркуп, баягы мындай адилеттүү, бул жерде чоң маселе ошо адилеттүү болууга үндөйт да. Ушу Кур'ан-ы Каримде Алла Таала деле айткан, ошо Мумтахана сүрөсүндө башка диндегилер дагы силерге жаман мамиле кылбаса, силерди Алла Таала тыйбайт адилеттүү мамиле кылуудан аларга болгон. Демек, адилеттүүлүк бул кандай гана дин болбосун, толук бирдей болуусу керек. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Ушул 40 мүнөт дагы артта калган экен. Ушул толеранттуу адам кандай болуш керектигин, анан толеранттуу болбогондо кандай кесепеттерге дуушар болорубуз жөнүндө кеңири түшүндүрүп бердиңиз. Бактияр ажа, сизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз берүүбүздү жыйынтык айта турган болсок, ар дайым толеранттуу бололу, башкалардын дагы кызыкчылыгын сыйлайлы. Албетте, анын жанында өзүбүздүн баалуулуктарды, өзүбүздүн талаптарды, өзүбүздүн ушул шарият коюп берген шарттарды дагы унутпай калтырбайлы. Толеранттуулук менен коомубуз дагы бир болот, дүйнө дагы бир болот, ортодогу ынтымак дагы ар дайым бекем болсун деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.